Кошууну аткар. 7,65 кошуу 605,7 кошуу 5,67. Сандардын суммасын эсептөө үчүн алардын разряддарын бири-бирине дал келтирип кошуу керек. Анда алгачкы кошулуучубузду жазып алабыз 7,65. Ал эми кийинки кошулуучулардын дагы разряды биринчи кошулуучуга дал келүүсү үчүн алгач үтүрдү жазып алсак болот. Анда экинчи кошулуучуну жазабыз 605 бүтүн. Анын бүтүн бөлүгү 605. Демек үтүргө чейин биз 605ти жазып алуубуз керек. Ал эми үтүрдөн кийин бөлчөк бөлүгүндө 7/10 үлүш бар. Демек 10 үлүштүн тушуна жазып алдык. Үчүнчү кошулуучуну кошобуз. Анын бүтүн бөлүгү 5. 5 бирдик. Бирдикке дал келтирип жазып алабыз. Ал эми бөлчөк бөлүгү 67. Анда 6/10 үлүш, 7/100 үлүш бар. Сандарды жазып алдык. Анда сумманы эсептейбиз. Бул жерде сумманы эсептөө үчүн эң кичине разряддан баштап кошуп баштайбыз. Эң кичине разряддагы сан бул миңдик үлүш жана ал 5ке барабар. Ал эми калган кошулуучуларда миңдик үлүш жок болгондугу үчүн биз 5тин өзүн бул жерге жазып алабыз. Мындайча дагы ойлосок болот. Экинчи кошулуучубуз 605,7. Анын 10 үлүшү бар, 100 үлүшү жок. Анда ага 0 жазып алсак болот. Миңдик үлүшү дагы жок. Ага дагы 0 жазып алабыз. Биз үтүрдөн кийин канча 0ду жазсак дагы сандын негизги мааниси өзгөрбөйт. Демек 10 үлүш жана 100 үлүшкө 0 жазып алдык. Анда үчүнчү кошулуучунун дагы 10 үлүшү бар, 100 үлүшү бар, миңдик үлүшү жок. Демек ага 0 жазып алсак болот. Бул жерден 5 кошу 0 кошу 0. Кайра эле бизге 5 санын берет. Кийинки разряддагы сандарды кошобуз. 6/100 үлүш кошу 0 кошу 7/100 үлүш. Ал 13/100 үлүштү берет. 3/100 үлүштү жазып калабыз дагы 1 көңүлдү деп кийинки разрядга өткөзүп беребиз. 1/10 үлүш, 0/10 үлүш, 7/10 үлүш, 6/10 үлүш. Кошсо 14/10 үлүшкө барабар. Анда анын дагы 4/10 үлүшүн жазып калып, 1-ин бүтүндөргө көңүлдө деп өткөзүп беребиз. Бирдиктердин суммасын эсептейбиз. Көңүлдөгү 1, 7, 5, 5. Ал 18 бирдикке барабар. 18 бирдиктин 8 бирдигин жазып калып, 1 бирдигин көңүлдө деп кийинки разрядга өткөзөбүз. Көңүлдөгү 1/10 жана ага кошу керек 0. Демек кайра эле бизге 1/10 берет. Ондуктарды дагы кошуп алдык. Бизде калды 100. 6/100. Ал өзү түшөт. 6/100. Ал эми үтүрдү дагы унутпайбыз. Өз ордуна коюп алабыз. Үтүрдү үтүрдүн тушуна коебуз. Анда сумма 618,1435.